Президент Садыр Жапаров Астана шаарында өткөн жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясында сөз сүйлөдү. ЖКК төрагалыгы 2025-жылы Казакстандан Кыргызстанга өтөт. Мамлекет башчысы Кыргызстан уюмдун ырааттуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн бардык зарыл болгон аракеттерди жасайт деп ишендирди. Президент кызматташуунун багыттарына биринчи кезекте регионалдык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча жалпы көз караштарды белгилөө үчүн саясий документтерди кабыл алуу практикасын, андан ары колдонуу жолу менен тышкы саясий өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө басым жасады. Садыр Жапаров тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо маселелеринде ЖККнун ролун күчөтүү үчүн өз ара кызыкчылык жараткан чөйрөлөрдө эл аралык уюмдар жана үчүнчү өлкөлөр менен диалогту улантууга өзгөчө көңүл бурулаарын белгиледи. Кыргызстан эл аралык терроризмге каршы күрөштө КМШ жана ШКУнун профилдик түзүмдөрү менен кызматташууну тереңдетүүгө көмөк көрсөтөт. Мындан тышкары медиа мейкиндикте уюмдун позитивдүү образын илгерилетүү боюнча иштер улантылат. Президент ошондой эле жамааттык күчтөрдүн даярдыгын жогорулатуу, ченемдик укуктук базаны жакшыртуу, ыкчам жана күчүрмөн даярдыктын биргелешкен иш-чараларын ишке ашыруу, ошондой эле спорттук иш-чараларды өткөрүү аркылуу аскердик түзүмдүн мындан ары да өнүктүрүүнү айтып өттү.